Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн музыка сабагы 1-чейрек 8-сабак 5-класс. Бүгүнкү сабактын темасы Залкар кылкыякчы Саид Бекмуратов. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабакта силер менен кылкыякчы Саид Бекмуратовдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Анын Топчылкы аттуу күүсүн угабыз. Ошондой эле ырчы аткаруучу композитор Ильяс Абдразаковдун Кыргыз кымыз аттуу ырын үйрөнүп жаттайбыз. Залкар кылкыякчы Саид Бекмуратов. Саид Бекмуратов 1901 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Жылгелди кыштагында туулган. Атактуу кылкыякчы, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти. Октябрь революциясы жеңгенден соң Кыргызстанда Совет бийлигин чыңдоодо, басмачыларга каршы күрөштө жана жер суу реформаларын ишке ашырууга, колхоздоштурууга активдүү катышкан. Кыяк тартып, комуз черткенди чоң атасы Калымбеттен үйрөнгөн. Кийин Нармат, Айдаралы, Ашыр сыяктуу чоң кыякчылардан таалим алган. 1933 жылы Бишкекке чакырылып, музыкалык драма театрында, 1936-61 жылдары филармонияда иштеген. Сырдаш, Керөзөн, Бек Арстантайчы, Аткетти, Шырдакбек, Паризат, Беришик жана башка күйлөрдүн автору. 1939 жылы жана 1958 жылы эки жолу кыргыз адабияты менен искусствосунун Москвада өткөн 10 күндүктөрүнө катышкан. Ардак белгиси ордени, медалдар менен сыйланган. 1939 жылы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти наамын алган. Балдар, азыр биз силер менен Саид Бекмуратовдун Топчылкы аттуу күүсүн угабыз. Бул күүнү жаш кылкыякчы Залина Касымова эжекебиз аткарып бермекчи. Урматтуу окуучулар, анда эмесе азыр биз Ильяс Абдразаковдун Кыргыз кымыз аттуу чыгармасын жаттайбыз. Мен силерге атайын ырдын сөздөрүн көрсөтүп жатам. Анда эмесе азыр мен силерге ырдын куплетин, анын кайрмасын обону менен үйрөтөйүн. Анда эмесе көңүл бурабыз. Онлайн синтезаторду колдонуп, ырдын 1 куплетин үйрөтөмүн. Ала толуп кыргыздын айдай сулуу кызымын, дамын татып кеткилечи кыргызымдын кымызын. Келгин достор келгиле,
сый көргүлө кыргыздан, мейман болуп кеткилечи, канбай жутуп кымыздан. Эми балдар, биз силер менен ырдын кайырмасын үйрөнөбүз. Ай кыздар, ай кымыздан коюп тургула, мен силерге ырырдайын угуп тургула. Аксакалдар ак батасын бизге берисин, тындырбастан балкымыздан сунуп тургула. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн силер менен Кылкыякчы Саит Бекмуратовдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен тааныштык. Анын топчулукка күүсүн уктук. Ошондой эле Ильяс Абдыразаковдун Кыргыз кымызы аттуу чыгармасын үйрөнүп жаттадык. Эми мен силерге тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Үйдөн, маалымат булактарынан, китептен Кылкыякчы Саит Бекмуратов жөнүндө кошумча окуп келесиңер. Ошондой эле анын күйлөрүнөн угасыңар. Андан сырткары Ильяс Абдыразаковдун Кыргыз кымызы аттуу чыгармасын жаттап, кийинки сабакта мага жатка айтып бересиңер. Анда эмесе ушуну менен биздин сабагыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.